Өлкөдө азык-түлүктүн кымбатташына доллардын өсүшү же чек арадагы абалды жөө кылышат. Бирок биздин ата мекендик өндүрүштөгү тамак аштар, ошол эле биз өстүргөн жер жемиштердин баасы дагы асман чапчып жатат. Базар баасын ким көзөмөлдөйт? Баалар көзөмөлдөнүп жатабы? Аларга ким жооп берет? Биз бүгүн айтып беребиз. Былтыркы жылга салыштырмалуу баалардын өсүшү кыйла байкалууда. Пенсия, айлык акы, маяна көтөрүлсө дагы кымбатчылыкта соода кылсаң, алган азыктар баштыкты толтурбай деле калды. Мындан улам бул көрүнүш кыш жакындап калганда элге жакпай турганы бак. Жайлана, мен пенсиям 3000 сом. Кыйын, эптеп эле шашып аттым эле. Аябай, морекини алдык мына. 4тө 2000 бирдеме сом болду. Компенсация Куран окутат элек мына. Печени бул. 5 сомдун көмөсү 4000 бирдеме сом болду. 4төчү 2030 сом болду. Элестет. Аябай эле кымбат, айла жок. Эми үйүндө көп адамдар иштегендер жашап атат. Анан үйүндө бир киши иштегендер, анан бүлөсү көптөр, балдары көптөр мисалы кыйналып эле атат да. Асмандын башы, баалардын баары тең. Ошол. Продуктуга жашап аткандар дагы бар. Эми ар ким беш кол тең эмес да, ар ким жашоосу ар кандай өтүп атса керек. Азыр мен жаңы эле келдим тагы, Алла элек мен биринекелерине. Эми жакшы. Мурунка караганда. Бирок да баарынын кымбат болуп атат. Продуктлар кымбат экен хаммасы. Сол Улуу кишилердики барганы бар, келгени бар, аны муну деген бар. Пенсия жетпейт. Эми да Кудайыма шүгүр, бирчикеден кошулду. Ошого шүгүр кылып атабыз. Бала чака болсо биякта өз жанын өзү болуп атат. Абышкан экөөбүз өз жаныбызды өз болуп атабыз. Биртке мал сал бар, бирок продуктунун кымбаттаганы эл үчүн кыйын эле болуп калды окшойт. Бирок азыр кыштын күнүндө көмүр кымбат, 4000ден алып атабыз. Пенсия жетпейт. Биз 3 тонна, 4 тонна алсак, 16000 экөөбүздүн пенсиябыз 4 тонна менен. Нарында болсо 6 ай кыш, 4 тонна жетпейт. Дагы алыш керек. Биз азыр базардагы бааны тагыраагы күнүмдүк колдонулуучу азык-түлүктөрдүн баасын атай кетсек, бул жакта сахардын баасы килограммы 90 сомдон болуп жатат. Ал эми макарон азыктарынын баасы 60-75 сомдон өйдө. Ошол эле учурда күрүчтүн баасы түрүнө жараша 190, анан эми биздин баткен күрүчү 140 сомдон болуп жатат. Суумай 130-140 сомдон, ал эми un 60-75 сомдон өйдө. Муну менен катар быйылкы жылга карата эт азыктарынын дагы баасы көтөрүлдү. Салыштырмалуу 100 сомго чейин көтөрүлүп, килограммы 500 сомго чейин жетүүдө. Азык-түлүк эле эмес, көмүрдүн баасы дагы кыйла көтөрүлдү. Өкмөт 4500 сомдон ашпасын дегени менен өз алдынча саткандар өз баасын коюп 5500 сомго чейин сатып жатышат. Мешок менен канчадан болот? Неге? Ар жактанбы? Негизи канчадан болот сиздерде? 250ден. Тонна такыр сатпайсыздарбы? Тоннасы канчадан болот? Билбейсиздерби? 5500? 5500 со склада и доставка. Это шабыркуль. Шабыркуль? Только шабыркуль, да, у вас? Да. С доставкой? Не, это со склада 5500 цена. Шабыркуля. И доставка отдельно. Хорошо. Эмнеге кымбат экенин сурасаң, автотетиктердин күйүүчү майдын баасына барып такалат. Күйүүчү май, ошол эле дизелдик май жана газдын баасы 2020 жылга салыштырмалуу 100%га же болбосо 2 эсе кымбаттаган. Эмне үчүн 2 эсе кымбаттады? Себеби учурда контрабандага толугу менен көзөмөл тыкыр жүрүп жатат. Ал эми контрабандага көзөмөл жүргүзүлбөгөн убакта коңшу мамлекеттерден күйүүчү майлар Кыргызстанга келип 30 сомго чейин сатылган. Азыркы учурда күйүүчү майлар Кыргызстанга түздөн-түз Россиядан гана келет. Ошол Россиядан бизге кой берген жүң бааларынын анткени алар өзүңөр байкагандай кээ бирки учурларда 1 тоннасына 300 долларга чейин жогорулатуулар болгон да. 300 долларга чейин баа бир заматта көтөрүлсө, ал Кыргызстанга бир айдын ичинде бир 15-18 сомго чейин жогоруланып берет да, бир литринечи. Ошондой көрүнүштөр болбош үчүн быйыл өкмөт тарабынан дагы 2 жолу биздин ири компанияларга кыска мөөнөттүк
кредиттер берилип атты. Ошонун эсебинен баягы ички корубузду көбөйтүп алып, 2 айга дейин баягы көлөмдөрүн көбөйтүп алып, корлордун, баалардын кескин жогорулушуна быйыл баш берген жок да, жол берген жок биздин компаниялар. 5-4 жыл мурун ушундай бар болчу. Контрабанда ошол убакта биздин ички керектөн 25-30%на чейин жетчү да. Баалар негизсиз жана кескин кымбаттаса, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги көзөмөлдөш керек. Бирок бул агенттик 1 ай ичинде 20%-нан ашык кымбаттаса гана чара көрүп, бааларды кайра түшүрөрүн айтат. Азыркы учурда агенттик тарабынан күнүмдүк азык-түлүктөрдүн баасын бирдей кармап туруу аракети көрүлүүдө. Ал эми Кыргызстандан чыккан көмүрлөр борбор калаадан тарта 4000 сомдон ашык сатылбаш керек. Ошол эле учурда баалардын жөн көтөрүлүшүнө ортомчулардын дагы зыяны тийбей койбойт. Азыр биз максималдуу баасын коюп берип, сөзсүз көзөмөлгө алабыз. Азыр бардык территорияларга азыр тиги көрсөтмө берилди. Азыр бааларын аныктап, ар бир район боюнча бааларын аныктап, көмүрдүн да, анан ошону дайыма көзөмөлгө алабыз. Тыкыр көзөмөлгө алабыз 90 күн бою. Көпчүлүк учурда бул жерде ортомчулардын дагы тиешеси бар. Бирок ортомчулардын жаман дейиштерин алыс болушубуз керек. Ал эми дүйнө жүзүндө калктын саны көбөйүп атат. Ушунун баары табигый баанын өсүшүнө алып келди. Бул бир эле Кыргызстандан эмес. Бул дүйнө жүзүндөгү фактор. Андан тышкары мына Россия менен Украинанын фактору жанагы продукцияны түз ташып келүүгө жол болбой калды. Жана санкциялар мына азыр Казакстанда көмүр Казакстанда $300 тоннасы сатылып атат чет өлкөгө. Бизден кетип калды. $200 алып кетип биз азыр өкмөттүн чечими менен токтоттук. Кече экспортты, автомобилдик транспорт менен ташууну кече гана чектөө киргизилди. Себеби бизден да чыгып кетип атат. Миллионго жакын тонна кетип калып атат. Түшүнүп атасыңбы? Мындай жакта алар $200 алып атса, биякта элге 4000ден сатпайт да бе. Көпчүлүк учурда өкмөт айыл чарба министрлиги болобу азык-түлүктүн кымбаттыгын башка өлкөлөр менен салыштырып, аларга караганда арзан деп келишет. Бирок башка мамлекеттерде айлык акы, жөлөк пулдарды биздики менен салыштырууга мүмкүн эмес. Биздеги айлык менен моякта баа просто выжить надо вам и все. Нам. Болду, башка вариант жок биякта. Калган айлык 15-20 миң, 30 миң болот атса деле мисалы. Халктын кейпин карабай койсо 95 сом деп турат сахар. 95 сом. Россияда 47 рубль мисалы. Рубльга саксаңдар, аяктын айлыктары 100 миң, 90-80 миң да. Минималды 60 миң рубль. Прожитный минимумга жетпейт да акча. Бир аз акча кошуп, айлык акы пенсия көтөрүлдү деп эле кымбаттаткан элдин жашоосу менен эсептешпегендик болуп саналат. Кыш алды менен өлкөдө азык-түлүк тартыштыгы жаралбаш үчүн өкмөт тийиштүү чараларды көрүш керек экенин эксперттер белгилейт. Негизи эле эми баа көтөрүлгөнү мурун көтөрүлсө да мындай чоң темптер менен көтөрүлбөчү. Бааларын көтөрүп иштегендер деле бар. Алар менен эми ойлоп атам, жанакы тийиштүү органдар иштеп атышат, алар менен сүйлөшүп атышат. Айрыкча ошол азык-түлүк продукцияларынын баасы өспөш үчүн ошондой алдын ала чараларды да көрүп туруш керек. Мамлекет жанакы салык кызматы, монополияга каршы кызматы ошолордун баардыгы иштеп туруш керек да. Баадан башка дагы маселе. Айыл чарба менен алектенген карапайым элдин эмгеги бааланбай калганы. Анткени алар региондордо өстүргөн жер жемиштерин болбогон баага сатышат. Эгер сатпаса, алар такыр эле жараксыз болуп чыгымга учурайт. Маселен жай айында Кыргызстанда айрыкча Ысык көл өрөөнүндө өрүк баа болгон жок. Мындан улам терилбей, дыйкандар бир топ чыгымга учурады. Нуржан Султанбекова, Дилшатбек Рахим уулу, Борбордук телеканал.